Assalamu alaikum ardактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган үлүс жерди көрсөтүп беребиз туугандар. 4 гектар 31 соток, 4 гектар 31 соток туугандар. Сиздер кай жакта экен деп кызыгып атсаңыздар, азыр биз сиздерге толук маалыматын беребиз. Биз азыр мына ушул талаанын эң башына келдик, жердин туугандар. Мына могу лесополоса эң башы. Суудун башталган жер. Ошол дарактардын астынан лоток кеткен. Нол жактан болсо айылдын жолу кеткен. Азыр мен сиздерге түшүндүрөйүн. Манас аэропортун билесиздер, Бишкек шаарынын Ылдый тарапта, Казакстан тарапта. Ошол Манас аэропортунун арт тарабында, Казакстан тарабында жайгашкан Карл Маркс айылы бар. Карл Маркс айылынын моногу территориясына тиешелүү Ылдыйда караргандар ошол Карл Маркс айылы туугандар. Мына жол Манас аэропортунан Карл Маркска кеткен жол туугандар. Тетиги жолдун жээгинде бир жер бар, андан кийинки жер мына ушул биз көрсөтүп аткан 4 гектар 31 соток. Экиге бөлүнгөн. Мына биринчи бокс деп койсок болот. Бул жагын экинчи бокс. Чек ара тетиги дарак турат, ошол жерден кеткен. Беде ал эми мыногу дарактардын астында суу бар туугандар. Ошол жерге да барып көрсөтөбүз. Ага чейин биз сиздерге дагы кошумча маалыматтар берип коелу. Азыр биз сиздерге дрондон көрсөтүп атабыз. Ошол жактан тагыраак көрүнөт. Ылдыйкы чек ара тетиги чоң даракты көрдүңүздөрбү? Азыр дрондон да көрүп турсаңыздар керек. Тетиги ошол чоң дарактан ылдыйында дагы жол бар. Бул жердин өзгөчөлүктөрү туугандар, эң мояка келгенде байкайсыздар, мыногу жолдун боюнда эки поляны чаң баскан. Андан бери өткөндө мыногу биринчи линия эмес, экинчи линия деп койсок болот, жол жактан эсептегенде. Бирок суу тараптан эсептегенде биринчи линия болуп калат. Мындайча айтканда шлюз, тосмо. Лотокко суу келет, биринчи тосмо, жанагы суу лотоктон суу бөлүп алат го. Ошол жери биринчи тосмодо мына могул жерден суу келет экен. Жер өтө тегиз. Сиздер дрон аркылуу үстүнөн да көрүп турасыздар. Ушул жер сатылат. 1 гектары $8200 коюп атыптыр. Дагы өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Ошондо 8 гектар 31 соток канчадан болуп калат? 8200 эсептеңиздер. Примерно $35.000 төгөрөк болуп калабы? Ошого жетпей калса керек. Ну гектарын $8200 коюптур. Мыногу жердин башы. Бул жерге бир гана беде эмес. Мына перес, болгарский, жанагы сууду көп требует эткен жанагы өсүмдүктөр болсо, ошолор да болот экен. Анткени суудун биринчи шлюзунан ушул жерге суу кирет экен. Суудан эч көйгөй жок дейт туугандар. Мынол жер болсо экинчи бокс экен. Мынол жагы 2 гектар туугандар. Бул жагы 2 гектар 31 соток. Бул жагы бир аз чоңураак, биринчи бокс. Чөбүнө азыр мына көрдүңүздөр, жанагы чөп ташуучулар жүктөп кетти. Ташып атат. Бүгүн буюрса чөбүн ташып бүтөт. Могу беде бил 3-чү жыл экен, экинчи бокс. Биринчи бокс 4-чү жыл экен. Буюрса дагы бир жыл алсаңыздар болот, бирок буссаңыздар да болот экен. Бедесинин өзгөчөлүгүн айтып коеюн. Мына 2-3-чү орунду алам десеңиздер, мындайча айтканда, жалпылап алганда гектарынан 150ден түшүптүр. Былтыр 200дөн түшкөн. Былтыр 200дөн түшкөн экен. Былтыр пик болгон экен да? Жакшы. Анан погода жакшы болду. Сугарганда сугардым да. Жакшылык болгондо мен сугардым. Ошондуктан бул жамгыр көбүрөөк болуп кайра бүрөт берди. Ну эми экинчи орунга дагы жакшы эле беде чыгат экен, көрдүңүздөр. Буюрса мына ушундай жерин сатыкка койду. Билесиздер, негизи үлүс жер көп сатыла бербейт. Бирден бир мына Карл Маркстын эң жакшы жерлеринен бири сатылып атат. Жолдун жээги, техника келип кеткенге оңой, суудун башы, кыскасы суу боюнча биринчи линия десеңиздер болот. Дача суу менен, мындайча айтканда, дача суу менен Карл Маркстын ортосу, көрдүңүз, дрондон да карап коюңуздар. Тетиякта дача суу менен Карл Маркстын ортосу.
Мына Дача судан Карл Марксқа кеткен жол мына ушул. Айтып атканыбыз. Мына ол жерде су бөлүнөт, биринчи шлюз. Арыктан келип туруп, мына туугандар көрдүңүздөр, шефке могул жакта мына жерине су кетет экен. Оң жагы, сол жагы мына ушул жерден колдонот. Бул жагы жер. Бул жерге малина, клубника, перес, болгарский баклажан, капуста жанагы сууду көптөрөйт эте турган өсүмдүктөр болсо, ошолорду дагы туугандар айдап эме кылсаңыздар болот экен. Анан экинчи линия дегеним, эгерде дарбыз, перес, башка нерсе Сары Өзөн базарга тезирээк алып чыгып сата турган нерселер болчу болсо, мына биринчи линиянын чаңышын көрдүңүздөрбү? Эми бул жаман дебейбиз. Просто так товарный вид бузулушу мүмкүн. Бул жака өссөң сразу чаң жок. Бирок мына жерден унаа башынан кирип кетет экен. Жанакы жолдун боюну болгонун себебин, артыкчылыгын айтып коеюн. Тетиги шаар жака алып кеткенге оңой. Техникалар кирип чыгыш оңой, көрдүңүздөр, Но чоң латоктон суу агат. Суу эч качан көйгөй болбойт экен буйруса. Быйылга суу койбодуңуз, Кой элекпиз. Койло эле экен туугандар. Гектарын $8200 коюлду. Биз эми сиздерге келип үстүттө маалымат бердик. Кошумча суроолор болсо, биз суробай калган эмелер болчу болсо, документи жашыл китеп экен. Анан бу эки бокс эки түрлүү жер эмес, просто ортосуна бөлүп койгон. Арыкты жок кылып салып, жерди кеңейтсеңиздер да болот экен. Документ боюнча бир жерде турабы, бөлүнгөн эмес. Бөлүнбөптүр, бир жер экен. Кошумча биз суробай калган суроолор болсо, өзүңүздөр сурап, чалып, байланышып, экран астында номерлер менен кабарлашсаңыздар болот. Ориентирди түшүндүңүздөр. Ылдый карарган Карл Маркс айылы. Могул жакта мына лесополосалардын тетиги жагы Манас аэропорт, могул жерде Дача суу. Буйруса, ушул жерлерден келип, көрүп, жолдун боюнан жер алсаңыздар болот экен. Үлүш жер сатылат туугандар. Буйруса, мына келип көрүңүздөр. Машалла. Жери дагы кыйшык эмес, түп-түз экен, байкадыңыздар, жанагындай. Суу койгонго кээде мында кыйшык болсо укулам болот го. Кандай дейсиз? Башынан кой берем, 20-24 саатта суу этегине чыгат. Бир суткада чыгып кетеби этегине? Уклон барбы? Тегиздей көрүнөт экен да, бирок жер мындайлыгы тегиз экен, Мондай волна эмес экен да. Анан жердин баягы түзүлүшү дагы түп тик бурчтуу экен. Жалпы жердин кетип атып, кээ бир жерлер ромко билесиздерби, анан өтө ичке болот кээ бирлери. Кээ бирлери өтө широкий болот. Могул жер ичке дагы, өтө широкий дагы эмес экен. Кыскасы жерди өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эң башкысы жер ушул. Сууну башынан кой бересиң, этегинен тосуп аласың, болду да. Жан баштарынан ачып, сууну кой бериш жок да. Болду. Тегизделген да.